Жалтаңыздарга ассаламу алейкум. Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, чабандездер, балбандар, биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда бүгүн Насирдин Нисанова айыл өкмөтүнө караштуу Чештөө айылында Мелистин үйүндө турабыз. Мелистен күчтүү аттар чыгат экен, андыктан экрандан алыстабай байкап туруңуздар. Сиздерден болгону лайк болсун, бизден жаңы чыгарылыштар. Бүгүнкү чыгарылышта кайрадан эле Мелис чыкмакчы. Чештөөдөн күчтүү атта чыгат окшойт. Жоон жолпу кара кашка атта көрүнүп калды. Эми маалыматын алып сиздерге жеткирип өтөбүз. Сиздерден лайк болсун. Ар бир жигитке ушундай аттарды миниш насип кылган болсун деп эми байкап туруңуздар. Дене мүчөлөрүн байкаңыздар, аттын кандай ат болду, маалыматын чогуу көрөбүз туугандар. Биздин жамаат басыгыны байкаңыздар, аттын жуундугун мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум. Кандай Мелис, иштер жакшыбы? Жакшы, кандай? Аттын күчтүүсү чыгат окшойт бул чыгарылыштарда. Охо, жуундугуна сөз жок аттын. Кандай Мелис, иштер жакшы менен болуп атабы? Жакшы. Жоошат окшойт жаныбар. Жоошат. Мелис будан бир жума мурда келип эки атың тартып кеттик эле. Ошолор тууралуу кичине көрүүчүлөргө маалыматты берем, жеткирип өтчү. Бири Өзбекстанга, бир Тажикстанга сатылды алар ака. Экөө тең сатылды. Сатылды экөө тең. Ушу ат келди ака. Аттар кетти, жаңы партиялар келди. Келди ака, ушу ат келди. Дагы бир ат бар. Ушу ат келди. Улагы тамай ака. Улагы тамайбы? Ошондо бул ат менен кошулуп дагы бир ат барбы? Ооба. Эми бул ат тууралуу өзүң маалыматты айтчы. Жашынан баштабайлыбы? Жашы канча? 6 жашар. 6 жашар. Ооба. Атты көрүп байкап турасыздар. Тегеретип өтө жуун ат экен бирок, моюндарын көрүңүздөр. Аттысын кеген ат. Топ келиптир бардык жагынан. Бар аттын кеген ат. Туяктары кандай? Көкүрөктөрү. Жанынан тартып коем. Наракка бурсаң, кичине күндөн эме кылып, соорулар. Үстү кандай аттын Мелис? Диван. Исти диван. Атты көрүп турасыздар туугандар. 6 жаштагы ат экен. Кайманаты барбы, аттын жокпу? Хаммер. Кайманаты Хаммер. Хаммер. Деп коюп койдуң же өзү Хаммер беле? Коюлган Хаммер деген ат. Хаммер деп коюлган. Ооба. Бою канча чыгат? 1.65. 1.65. Пародасы кандай экен эми аттын? Пародасы кара байыр менен буден ар. Кара байыр менен буден. Энеси кара байыр. Энеси кара байыр аттын. Ооба, атасы буден. Путу колу таза дедиң, жебичи кандай? Такага туруштары, колго жооштугу. Жооштугу законный. Аттын семизирак көп тагына, мына сөзү көрбөсү. Көрдүңүздөр, ат жуун жолп болгону менен өтө жеңил, тез ат экен. Тез атты тездеш керек. Мына өзүңүздөр көрүп күбө болуп турасыздар туугандар. Болду эми көп кыйнабас, семизде болуп чабып кеттиң го Мелис уруп эле. Уруп кетем да ака, жакшы ат мингенде. Илхам келип кетеби? Токточу, мындай жамбаштарына тартпайлыбы эми мындай. Аяк өтө жеңил ака. Жеңил экен ат, мындай жуун болгону менен. Хаммер. О, соорулар бөлүнүп калыптыр жаныбар. Жамбаштары жайында. Аяк яман жеңил ака. Жеңилби? Көрдүңүздөрбү? Болду. Атты көрдүк эми, жүргөн. Эми аттын кичине улагы тууралуу сөз кылбайлыбы Мелис? Өзүң айтчы, кандай топторго кирген, салынган, чабылган, эми сен билесиң да. Атты чабып текшерип көрүп алса болот. Атты текшерип көрүп алса болот. Текшерип, аттын улагына жууп. Кандай улактарга салынды эле, чабылды эле эми? Топок улагга чабылды. Местный эле бул ат өзү? Местный ат. Местный ат. Аргын кеген эмес, ушул жерде туулган. Бул жерде туулган. Жерде энеси менен ушул жерде туулган. Ат билгендер, ат кармап жүргөндөр атты билет. Хаммер дедиң, кайманатын. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Жакса Мелис менен экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Акырында биз айтып дагы өтөбүз номерлерин. Эми
Baası kança Melis? Baasına toktolбайлы аттың. Болды эми көп урбайлабай. Turmuşları жақсы, жеңіл ат екен, жуан жолтысынан келген. Bunday at, bunday özüne layık, bunday ette, bunday жеңіл болбойт. Эми аттың baasına токтолбайлы, baасы қанша болды? Baası atqa layık эле кылып айтам. 5,5 миң. $5500. Buranın ünü olsa uşular $10,000, $20,000 orada. Мінекей, $5000 екен. Хаммер болды бірінші номерде. 5,5 5,5 мың дедің, а? 5,5 миң. At boşta gider aga. Болды. $5500 деп айтылды туғандар. Эми қалғанына келіп өзінен же атты миніп көріп малыматын аласыздар. Tekşerip көріп алса бұл. Текшеріп көріп ала бересіздер өзінен. Мына Мелис өзі айтты туғандар. Атты қолдан шығарбаңыздар. Мына екінші номердегі атты мен шығып қалды. Эми екінші номердегі аттында малыматын алабыз. Қайрадан эле Мелис өзі екінші атта. Мелис эми бұл ат гердей атқа башты көтеріп жануар. Бұл ака, бұлам чауылып жүрген. Бұлам чауылып жүрген ат па? 5 yaşa. 5 жаш? Тоқты. Так. 5 жашар. Ова, 5 yaşa. Қарауда қандай мұның? Башы башқа чағым? Таза қарабай. Қарабайыр бі? Ова. Бой қанша шығады бұл аттың? 1,60 бұл бой. Толға қошоқтап шығарып қалдың Мелис аттарды. 2-ден шығарып ұтасың. Бүйрі ем ака алдыға, бір арқаға, бір адам алып қалып жатады аттарды. Жақшат болса чо. Жақшат болса екі атты бір адам алып қалып жатады. Екі адам? Саттым. Bir алдыға, bir арқарға. Ошонда Bir адамға Өзбекстанға саттым. Өзіңіз білесіз. Бірінші алдыға арқаға. Ошонда кішкене ескиткасы менен жөнүрөк кылып бердим эле барып аттар ака иштеп атат. İşte o da. Былтыр саткан атуузам иштеп атат. Уну ям ушу аркага ям алдыга ям иштетсе болот. Мен айттым ушу атка кошокту аркамы карга иштетип кетсе болот депчи. Камбергечи. Покилип малыш болот. Kaymanatı malış. Малыш болот. Малыш деген саткан Өзбекстан кокого. Malış кен kaymanatı. Boyu kança çıgat bunun? 1,60 миң. Ошондо бул экинчиге иштеп калабы? Экинчиге иштеп калат. Экинчиге иштеп калат. Токточу, bunun da putu kolu кандай эми? Таза ата. Üstüne kандай at? Үстү мен сонунда. Аттын жылы ысыканда мындай мойнуну, башыны көтөрүп эле гердей аткан жаныбар. Атты көрүңүздөр. Жакса биринчи номерде Хаммер, экинчи номерде Малыш экен кайманатында. Мен жылоо жок ат албайм. Жылоосу жок ат албайм. Ана жылуулачы азыр мына жерден. Мына жылоосун көрүңүздөр аттын Малыш экинчи номерде азыр мында баасына токтолобуз. Албайм. Жылоосу жок ат мага жакпайт. Жакпайт. Толка жылоолоң. Мынакей. Көрүп турасыздар атты. Мунун путу колу кандай эми? Таза путу колу. Путу колу таза. Токтотчу эми мындай туяктарын тартып коелучу жакындан. Көп сурагандарга. Карабайыр дедиң э? Таза карабайыр. Наракка бурсаң эми ушук эле. Тез ат экен, а? Тез ат. Атты түшүнгөндө алат. Көрүңүздөр атты. Экинчи номерде Малыш 5 жашта экен. Кошоктоп чыкты эки ат бул чыгарышса да болду. Тоо таштын аты окшойт жаныбар, чабап жүрөбүз токтотпой эле. Бул эми каяктан келип калган Мелис? Бул өзүбүздүн айылдын аты ана, кошуна айылдын аты. Бунун эми улак болсо кичине улактарынан сөз кылбайлыбы, көрүүчүлөр көзүң жетирип өтпөйсүңбү? Улам чабылып жүргөн ата. Чабылып жүргөнбү, салынганбы? Салынган. Өзүмдүн акелеримден алдым. Көрүнүп жүргөн таза карабайыр, эми багыл элек көп ата. Минилип жүргөн атпы бул, э? Айнып сайныган ат эмес, таза ат ака. Мына өз мойнундалар эми. Мойнундары башкача мындай. Башкача көтөрүп турат экен да мойнуну, башын тик кармап. Мына жамбаштарын. Эми Мелис экинчи номерде Малыш дедиң. Баасын канча дейсиң аттын? $3000. Аттарга кызыккандар болсо номериңи ooz2 айтып койсоң. 0779 менен. 0779 менен. 030304. 030304. WhatsApp, Telegram бар, а? Номерлерине байланышып бересиздер. Мына ат жакса колдон чыгарбай алып калыңыздар мынакей туугандар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бир жигитке ушундай аттарды минген насип кылган болсун. Саламатта калыңыздар.